21-июнга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Чүйдө жеңил унаа сууга кулап 6 бала каза болду. Жайыл районундагы Алтын айылынын түндүк тарабында жайгашкан көлгө Volkswagen Jetta үлгүсүндөгү унаа чөгүп, 6 мыркай жана өспүрүм каза болду. Чүй облустук милициясынын маалыматына ылайык, кырсык 20-июнда саат 18:30 чамасында болгон. Кара Балта шаарынын 40 жаштагы тургуну жубайы, жашы жетелек 4 баласы жана аялынын сиңдиси анын 4 баласы менен көлмөгө сууга түшкөнү барган. Айдоочу спирт ичимдигин ичип, мас абалда унаасын буруп жатып, жүргүнчүлөрү менен сууга түшүп кеткен. Кырсыктын кесепетинен 6 бала каза болду. Алардын сөөктөрү суудан чыгарылып, экспертиза дайындалды. Айдоочу болсо убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Милициянын айтымында, ал көлмөдө сууга түшүүгө болбойт деген эскертүүгө карабай сууга түшүп, мас абалда унаа айдаган. Учурда тергөө иштери уланууда. УКМК Жалал Абадта мамлекетке кайтарылган жерлерде ипотекалык үйлөр курулат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2024-жылдын 1-жарым жылдыгында Жалал Абад жана Сузакта суммасы 4 миллиард 170 миллион сомдук 22 гектар жер мамлекетке кайтарылганын билдирди. Атайын кызмат бул жерлерде жеткиликтүү турак жай программасы боюнча 10 үй курулуп жатканын кошумчалады. Курулуп жаткан турак жайларга жалпы аянты 424.478 чарчы метр, 6.610 батирди жайгаштыруу пландалууда деп билдирди УКМК. Кой-Таш окуясы. Алга Кылычев 10 жылга соттолду. 21-июнда Ала Медүн райондук соту Алга Кылычевди 10 жылга эркинен ажыратып, ал сот залынан камакка алынды. Маалыматты соттун басма сөз кызматынан тастыкташты. Кылым шамы укук коргоо борборунун негиздөөчүсү Азиза Абдирасулованын айтымында, бүгүн тараптар жарыш сөзгө чыкмак. Кылычевдин жактоочусу жок болгондуктан мамлекеттик адвокаттын катышуусунда сот чечими 5 мүнөттүн ичинде чыккан. Соттон кийин Алгага тез жардам чакырылды. Ал кант оорусу менен жабыркайт. 2 жылдан бери боордун сироз оорусуна чалдыккан эле. Чечим чыккандан кийин туугандары үйүнөн өмүрү үчүн өтө зарыл дарыларын алып келишти. Бирок конвоирлер дарыларды алдырбай коюшту, деди Абдирасулова. Ал адамдардын тобу жана алдын ала бүтүн боюнча адамдардын тобу тарабынан жасалган кылмыштын аткаруучуларынын жана кошо катышуучуларынын жоопкерчилиги, мобилдик түзүлүштүн эл аралык идентификаторун санкция албастан өзгөртүү беренелери менен соттолду. Кылычев азаттыкка Кой-Таш окуясы боюнча күнөөлөнүп жатканын, бийлик бозгун президент Бакиевди актап, аны өлкөгө алып келгиси келерин билдирди. Мени Кой-Таш окуясы боюнча күнөөлүү деп таап, Шанкеев деген судья 10 жылга эркинен ажыратты. Сотто көрсөтмө берген Альфа атайын кызматынын өкүлдөрү да, милиция кызматкерлери да мени көрбөгөнүн тааныбасын айтышкан болчу. Бирок судья мунун бирин да эске албай мени 10 жылга кести. Мен билип турам, бул саясий чечим. Бийлик Бакиевди актап, Кыргызстанга алып келгиси келип жатат. Апрелчилерди сатып алуу аракети болуп жатат деп мен катуу каршы туруп жатканым буларга жаккан жок. Ошондуктан саламаттыгыма, жашы жетелек 6 балам бар экенине карабай, мени камап атышат, деди Кылычев. 2019-жылы Алга Кылычев Кой-Таш окуясына байланыштуу кармалып, жарым жыл тергөө абагында отуруп чыккан. Ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташы катары белгилүү. Кыргыз балбандары Польшадагы Мелдеште 2 алтын 1 күмүш жеңди. Жоламан Шаршенбеков Польшада өтүп жаткан эл аралык турниринде грек-рим күрөшү боюнча 60 кг чейинки салмакта күч сынашты. Ал алгач Алжир, Польшанын спортчуларын, финалда украиналык балбанды мөөнөтүнөн мурда жеңди. Ал эми Амантур Исмаилов менен Раздак Бейшекеев финалда кез келди. Бирок балбандар күрөшпөстөн Бейшекеев жеңишти Исмаиловго ыйгарды. Исмаилов финалга чейин алгач Сербия, андан соң украиналык жана польшалык балбандарды жеңген. Бейшекеев болсо биринчи раундда польшалык, кийин алжирлик спортчуну уткан. Ош шаарынан Ысык көлгө аба каттамдары жанданды. Манас эл аралык аэропортунан бүгүн 21-июнда Ысык көл эл аралык аба майданына Ош шаарынан алгачкы учак саат 9:17 келип конгонун билдиришти. Бул каттам менен көлгө 96 жүргүнчү учуп келди. Алдыда июль айынан баштап Ош жана Жалал Абад шаарларынан Ысык көлгө күн сайын каттамдар аткарылаары пландалууда, дешти аэропорттун басма сөз кызматынан. Буга чейин көлгө Өзбекстандын Борбору Ташкенттен биринчи үзгүлтүксүз учак каттамы жанданган. Анда көлгө 50 киши учуп келген болчу.